Биринчиден, экономиканын бардык тармактарында өсүш катталды. Айыл чарбасында 2%, курулушта 3,4%, кызмат көрсөтүүдө 4% өсүш катталды. Ал эми өнөр жайында 14,6% өсүш бердик. Өнөр жайындагы өсүшкө өзгөчө токтоло кетейин. Бир эле мисалды айтып, бул тоо кен тармагында салыктык кирешелер 6 айдын жыйынтыгында 25,8 миллиард сомду түздү. Ал эми 2021 жылы 22,9 миллиард сом эле киреше алганбыз бир жылда. Бир жылда чогулткан салыкты биз жарым жылда эле алдык. Мунун башкы себеби биринчиден 70%дан көбүн Кумтөр берди. Бул Кумтөрдү алганыбыздын биринчи жыйынтыктары деп эсептейм. Кендин келечеги кең экендигинен кабар берет. Кумтөр биздин кирешебиз үчүн эң чоң туруктуу булак болду. Калган башкы кендер берди. Мунун өзү бизде башка кендер дагы салмактуу киреше бере баштаганын көрүүгө болот. Жерөө икени, Чарат, Эте Бакыр Терексай жана башка кендер иштей баштады. Бул кендер дагы киреше булактарыбызга туруктуу булак берет деп ишенебиз. Булардан тышкары лицензияларды тартипке келтире баштадык. Лицензияларды бекер кармап отургандар лицензияларын тапшыра башташты. Бүгүнкү күнгө 100дөн ашык лицензия мамлекетке тапшырылды. Анын ичинен 65-и алтын кендер үчүн берилген лицензиялар болчу. Лицензияны кармоо боюнча төлөмдүн суммасын көбөйттүк эле. Азыр жарым жылдын жыйынтыгы боюнча 87% төлөндү, калгандары берип атат. Жергиликтүү бюджеттерге эле 213 миллион сомдон ашык каражат түштү. Жер үстүндөгү суу ресурстарын кен иштетүүгө пайдалангандыгы үчүн биринчи жолу ушул жылы биз акча төлөмдөрдү ала баштадык. 13-июлга карата 256 миллион сом түштү. Таза сууларыбыздын баркы мындан ары дагы өсөрүн белгилеп кетем. Ушул жерден кендерди казбайбыз дегендерге кайрылгым келет эле. Кыргызстанда бүгүнкү күнү 245 авариялык мектеп бар. Ошонун 110-ун оңдоп бүттүк. 219.704 аз камсыз үй бүлө бар. 710.000ден ашык пенсионер, 113.884 жакыр жашаган үй бүлөлөр бар. Жыл сайын 10.000ден ашык кошумча окуучулук орунга муктаж жаралууда. Ал үчүн жылына 24 мектептен жаңы салып турушубуз керек. Демек аларга жана авариялык мектептерди салганга, республика боюнча ооруканаларды жаңыртканга, социалдык аярылуу калкты камсыздаганга, азык-түлүктү камсыздаганга бизде кошумча булактар болушу керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, экономиканы өнүктүрүүдө тоо кен тармагында саясатыбыз туура багытта бараткандыгын белгилеп кетким келет. Экологияны бузбай, экологиялык, экономикалык багытта кендерди өзүбүз иштетишибиз керек.